Биздин ата-бабаларыбыз айткандай, тарых өзү сабак дейт да. Тарыхтан биз сабак алабыз да. Тарыхты сөзсүз түрдө билүүбүз зарыл, милдет. Эми албетте адамдарды өзү мына Али агайыбыз айтып өткөндөй, мурдакылардан мындай жакшынакай келе аткан тарыхыбызды мамлекеттүүлүктү жоготуш үчүн, же болбосо адамдардын руханий жана мындай бир патриоттук сезимдерин жоготуш үчүн өзү тарых жоготулат экен да. Эгерде тарыхты окуган болсо, албетте адамдын патриоттук сезими, элине болгон, жерине болгон, динине болгон, мамлекетине болгон сезимдер ушу тарых менен ойгонот да. Ал эми Куранда деле Аллах субханаху ва таала бекеринен тарыхты жазган эмес да. Я Мухаммад, сага биз ошол пайгамбарлардын тарыхынан кысса кылып, окуяларын баяндап да бердик. Баяндап бергенибиз да бар. Баяндап бербегенибиз да бар. Пайгамбарлар эми 124 миң болсо, олордун 25-и Куранда аталып айтылган да. Ал тарых эмне үчүн? Ошол тарыхты айтуу менен адамдын адеп ахлагын, кулк мүнөзүн, сезимин, руханий жагын, мына бул пайгамбар мынандай атасын урмат кылган. Мына бул пайгамбар мынандай чынчыл болгон. Мына пайгамбар мынандай аманатка бекем болгон деп ошол бардык тарыхты Аллах Таалам үйрөтүүсү өзү бизге сабак экен да. Эми өзүбүздүн тарыхыбызды билүүбүз өзү үчүн да милдет, сабак болуп, биз кандай эл болгонбуз? Ислам дини качантан бери бизде жашап келип атат. Ислам динине киргенге чейин эмне үчүн ислам динин биз кабыл алып калдык? Ислам динин кабыл алганга чейин биздин ата-бабаларыбыз адепте, ахлакта, жүрүм турумда, ой жүгүртүүдө, иш алып барууда ушу исламга эриш аркак иштерди аткарып келгендиги үчүн ислам дини келгенде Аллага иман келтирет экен да, калган тараптары адеп ахлагы, чынчылдыгы, патриоттугу нур үстүнө бизге нур болду да. Ошону биз окуп, үйрөнүп, тастыктап, балдарга жеткирип, сезимдерин ойготуп, мамлекеттүүлүк, Кыргызстанга болгон сезими, сүйүүсү, ойгонуусу үчүн бул тарых өтө зарыл болуп эсептелет. Ал эми ислам тарыхынан дагы биз ала турган болсок, балким ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам, одан кийинки сахабалар, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бир хадисин дагы айткым келди. Хиярукум фил жахилияти хиярукум фил ислам ва иза факиху деп пайгамбарыбыз айтып атат да. Бул хадисте эмне дейт? Жахилиятта, исламга чейин деле, ислам дини кабыл ала электе жакшыларыңар, исламда дагы ал жакшыларыңар дейт. Исламды кабыл алганга чейин чынчыл болсо, исламды кабыл алганга чейин жакшылыкты баатыр болсо, берешем болсо, бардыгы исламда дагы ошондой эле болуп калып атпайбы? Ошондуктан эгер түшүнгөн болсо, бул ошондой деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Ага мисал келтире турган болсок, Умар радыйаллаху анху. Умар радыйаллаху анхунун тарыхынан ар бир адамыбыз сабак алышыбыз керек да. Абу Бакир Сыдык радыйаллаху анхудан, Умар радыйаллаху анхудан, Усман радыйаллаху анху, Али радыйаллаху анхулардан биз сабак алышыбыз керек. Умар радыйаллаху анхунун мен бир кичинекей окуяларын айткым келди. Умар радыйаллаху анхудан мисалы бүгүнкү күндө эми пособия алып атпайбызбы? Ошол Умар радыйаллаху анху эмчектен чыккан балдарга, эненин эмчеги сүтү аркылуу келип аткан витаминдер бир аздашып, жетишпей калбасын деп, эмчектен чыккандарга кошумча акча төлөнсүн деп. Буну буйрук чыкты, элге кетти. Күндөрдөн эми Умар радыйаллаху анху эл кыдырган. Кудайдан аябай корккон, ошол өзү жетекчилик кылып турган доордук адамдарга жоопкер, бир эле адамдарга эмес, айванаттарга, тоолордо жолдор салынбай бир жаныбарлар тайып кетип жыгылып кетсе, кыяматта Кудайдын астына мен жооп берем деп ошолордон корккон да. Жол салуу, айвандарга, жаныбарларга. Эми ошондой зат не кылды? Эл аралап жүрсө, бир үйдөн ыйлаган баланын үй кылып калды. Коркуп кетип, ушуга кыяматта мен жооп берем да, тез билгилечи, эмне үчүн ыйлап атат бала? Кирип кызматкерлер билсе айтат, эне падышабыз дейт. Буйрук чыгарды, өкүм чыгарды, эмчектен чыккандарга кошумча пособия, азыркы тилде пособия, акча төлөнсүн деп. Менин балам эмчектен чыга турган учурга келе элек, бирок эмчектен чыкты кылып мен дагы эптеп кичине акчалайын деген оюм бар, үмүтүм бар. Дегенди укту дагы кызматкерлер жеткирди. Ошол жерде туруп, сыртта туруп бул кабарды уккандан кийин не дейт? Мен эмчектен чыккан балдарга пайда келтирем деп, эмчектеги балдарга зыян жеткирип атыпмын. Бүгүндөн баштап буйругум өзгөрттүм, эмчек
төрөлгөндөн баштап кошумча акча төлөнсүн деп буйругун өзгөрттү да. Мына эмне деген ошондон биягына азыркы күнгө чейин уланып келип аткан, биз азыр пособие деп атап калган, алып атканыбыз ушул мисалы ислам тарыхынан келаткан сабактарыбыз да. Эми бул андан башка берки өзүбүздүн ислам караханиттер, андан беркилердин тарыхтарын окуган болсок, албетте мамлекеттүүлүгүбүзгө, берешендигибизге, ушундай нерселерге сөзсүз тарых өзү сабак дегендей, бизге тарых сабак